Каракол шаары 2022 үчүн көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин маданий борбору болуп жарыяланды. Бул кала эстафетаны Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарынан өткөрүп алды. Шериктештиктин 2022 жылдагы маданий борборун жарыялоо аз эми 18 декабрда Дүйшөмбүдө өттү. Муну менен Караколдо жыл бою маданий туристтик иш-чаралардын өтүшү пландалып, чет элден туристтерди тартуу иштери колго алынып жатканы белгилүү болду. Биринчи кезекте маданият иш-чаралары кирген, маданият тармагында иш-чаралары кирген. Биринчинде ошо эң негизгиси бул январь-февраль айларында ошо маданият борбору деп аталып ачылыш аземи болуп өтөт. Ошондой эле декабрь аягында бул жабылышы болуп өтөт. Ортосунда көптөгөн ошо республикалык жана эл аралык масштабтагы иш-чаралар өтөт да. КМШнын маданий борборун жарыялоонун максаты шериктештик өлкөлөрдүн маданий дараметтерин бириктирүү жана диалогду өнүктүрүү болуп эсептелет. Каракол үчүн келерки жыл социалдык жана маданий жактан, ошондой эле туристтик жактан абдан жемиштүү жыл болоору пландалууда. Ар бир мамлекет өз тарабынан сунушту киргизишет. Биз тараптан Каракол шаары киргизилген, өзүңүздөр билгендей эле Каракол шаарында эң чоң лыжа базаларынын бири жайгашкан. Бул ошо КМШ өлкөлөрүнүн арасында эң чоң базалардын бири болуп эсептелет. Мындан тышкары ошо негизинен Каракол шаарында биринчиден ошо туристтерди чакырууга бул багытталган. Мындан тышкары ошо маданият тармагында дагы байытуу, алмашуу, ошондой эле көптөгөн нерселер каралган да. Ошол себептен бул Каракол берилген. Каракол жаратылышынын кооздугу, жайкысын ысык көл, кышкысын ири тоо лыжа базасы, эң бийик жеңиш чокусу, курорттук ден соолукту чыңдоочу жайлардын жакындыгы, тарыхый жерлери, көз жоосун алган жайлоолору менен туристтерди да жыл бою өзүнө тартып турат. Жергиликтүү элдин жана жалпы кыргызстандыктардын бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып туристтерди алып келүүсүнө, аларга кызмат көрсөтүү менен киреше табуусуна чоң мүмкүнчүлүк ачылды десек болот. Каракол шаары ошо маданият калаасы, маданият шаары болду деп таанылган бизди абдан кубандырат. Себеби сиздер билгендей эле Кыргыз Республикасы бул туристтик дарамети абдан чоң болгон бир 4 мезгилди тең камтыган мыкты өлкө, туристтик потенциалы жогору болгон өлкө. Анын ичинен ошо Каракол шаарындагы кышкы туризмге абдан ылайыктуу болгон, ал жакта ошол КМШ мамлекеттеринин ичинен эң эле ири тоо лыжа базасы жайгашкан. Ал жакта бүгүнкү күндө ошондой эле ал жака ошол маданий шаар болуп таанылып, ошол КМШ өлкөлөрүнүн ошол комитети деп тааныган абдан жакшы. Себеби бул туристтердин дагы кайсы бир деңгээлде жогорулашына, туристтердин келгендеринин саны көбөйүшүнө кызыгуу жаратат. Дүйнөлүк туризм уюмунун 2021 жылдын 9 айына карата маалыматы боюнча Кыргызстанга жалпысынан 2 миллиондон ашык турист келген. Кыргызстандагы туристтик компаниялардын биринин директорунун айтымында, өлкөгө көбүнчө туристтер араб өлкөлөрүнөн, Кореядан, Казакстан жана Россиядан келишет. Бизде деген эң Средняя Азия боюнча аябай жакшы лыжный базабыз бар, Каракол деген. Ошол жерге кызыгат. Туристтер негизи Кыргызстанга бул биздин историяга кызыгып, анан биздин жаратылышка баягы даже салыштырмалуу келгенде дүйнө жүзү боюнча эң аз жаныбарлар бул снежный барс. Ошону көргөнү келишет, ошонун обитаниясын, кал жерде жүрөт, эмне кылып жүрөт, ошону бир көрүп кетейин деп. Каракол шаары Ысык көл облусунун административдик борбору жана Кыргызстанда чоңдугу боюнча 4-чү шаар болуп эсептелет. Мурда ал 2 жолу Пржевальск деп аталып, кийин кайра Каракол болуп өзгөртүлгөн. Бул шаар туристтерди жаратылышы, Дунган мечити, лыжа базасы, жеңиш чокусу, курорттук аймактары жана башка тарыхый жерлери менен өзүнө тартып турат. Каракол 2019 жылы 150 жылдыгын белгилегени белгилүү. Канат Жолочиев, Жантай Макенов, Пирамида.